Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Артур Медетбеков. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Артур мырза, бүгүн биздеги коомду орчундуу маселелердин бири болуп жаткан, коомду тынчсыздандырып жаткан түшүнүксүз адамдардын Бишкекке келип калышы сизди ойлондуруп атабы? Кандай ойдо болуп атасыз, ошол боюнча айтып берсеңиз? Биз ошол кишилерден чочуласак болобу? Ачык сөз, азыр биздин коомдо акыркы убакта өзгөчө Бишкекте жанагы мына Пакистандан, Индиядан келген адамдардын, өзгөчө жаштардын саны көп болуп, алар баягы үйүр болуп жүрүшөт көчөдө мындай кыдырышып. Мен атайын ошол боюнча кызыгып, эмне болгонун жагдайын билдим. Себеп дегенде бизде акыркы убакта мына жаңы бийлик келгенде жана визовый режимди жөнөкөйлөтүп койбоду ошол Пакистан менен дагы. Анан алар ошондон пайдаланышып, биздин мамлекетке келип, бир 2 жума бул жерде туруп, карантинден өткөндөн кийин ПЦР анализ тапшырып, анан мына жакынкы чыгыш, өзгөчө Сауд Арабия, башка өлкөлөргө иштегенге, анан ошондой жумуштар менен чыгып кетишет экен. Биринчиси, экинчиден алардын көбү жанагы арзан жатаканаларда же гостиницаларда жатышат экен. Ошону атайын мен билдим, себеп дегенде мага да ошондой көп суроолор берди. Ошон үчүн алардан чочулаштын кереги жок. Экинчиден алар бияка келгенден кийин акча каражаттарын аз болсо да коротуп, биздин баягы экономика салыгын кошуп атат да. Вот. Демек, шаардыктар алардан коркунуч. Жок, чочуштун кереги жок. Чочулай эле койсо болот экен. Жок, чочуштун кереги жок. Бирок албетте алар бияка келерде бардыгы немеден өтүшөт, баягы ПЦР анализдерин көргөзүп. Анан эми алардын биякта калып калышына эч кандай шарт түзүлбөйт, алардын баары чыгып кеткенге мажбур болушот. Анан убактылуу, ченемдүү эрежелер менен алар чыгып кетиш керек. Артур мырза, сиз буга чейин коомдук ишмер деп айтып коер деп эфирден өзүңүз сурандыңыз. Коомдук ишмер эмес, саясатта өзүңүздүн ордуңуз бар инсансыз да. Азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына кандай көз караштасыз? Бүгүнкү жүргүзүп жаткан бийликтин саясаты өтө кыйынчылык, татаал жана бир кандайдыр бир деңгээлде мындай көп учурда мындай кадр саясатында, чегара маселелеринде мындан бир мындай опурталдуу же болбосо мындай дүрбөлөңдүү окуялар болуп кетсем жаңылышпайм, анын баары эле кошулушат. Аны мисал кылып айтыштын кереги жок, баарыбызга белгилүү баягы көрүнүштөр бар. Эми ошолордун баары жакынкы арада канчалык деңгээлде аныкталып, такталып, бир азыркы бийлик бир команда болуп, бир багытта Кыргызстанды өнүгүп өсүшүнө канчалык деңгээлде салым кошулат. Мамлекеттин ички карама-каршылыктарынан негизинен келип чыккан маселелерди кандай деңгээлде мындай элге шартын коюп, мыйзамдуу түрдө алып барылат, жана ошону менен бирге тышкы коркунучтардан канчалык деңгээлде сактанууга, коопсуздукту кармоого, стабилдүүлүккө канчалык шарт түзүлөт, ошону бүгүнкү күндө бийликтин баягы бирдиктүү, биримдүү мындай өздөрүнүн салымын кошкон мыкты адистердин командасынан түзүлгөн адамдар гана чече алат. Ошол азыркы бийликтин ойкы кайкы саясий кадамдары эмнеге алып барышы мүмкүн? Кандай бурулуштарга алып барышы мүмкүн? Мен айтар элем, мына бүгүнкү күндө бизде акыркы убакта мына Афганистан маселеси бир жумадан бери абдан бүт массалык маалымат каражаттарында орчундуу тема болуп, эми мен өзүм Афганистан боюнча адис эмесмин, бизде Кыргызстанда бир эле адис бар. Ал эми баары эле өздөрүнчө билбейби, коопсуздук жөнүндө түшүнүгү барбы, жок, баарыбыз эле адис деп эле ар кандай интервью, андай мындайлардын баарын берип келишет. Чыгын айтканда, бүгүнкү күндө биздин негизги мындай чоң маселелерибиздин бири бул Кыргызстандын ички көрүнүшүндөгү, ички саясатындагы ички чоң маселелери, андан тышкары чегара маселелери. Ошол маселелер толугу менен чечилмейинче, албетте өзүбүздө баягы билинип билинбеген ички мындай коркунуч деп айтпай эле коеюн, мындай кандайдыр бир оппозициялык мындай түрткү бере турган маселелер ордунан козголушу мүмкүн. Ошондо ички саясатты кандай түшүнсөк болот? Ички саясаттан коркушубуз керекпи же тышкыбы?
Бизде чын айтканда ички саясаттан чочушубуз керек, ал орчундуу маселе. Себеп дегенде тышкы саясатта бизге талиптер же болбосо башка мындай чоң террордук экстремисттик уюмдар келип мындай жаңжал чыгара албайт. Экинчиден алардын келиши да мүмкүн эмес. Алга биз паникага да батпашыбыз керек. Үчүнчүдөн бизде куралдуу күчтөр, чек ара кызматкерлери, атайын күчтөр ал жагынан жакшы эле даярдыкты көрүп атышат. Ошол кыргыз коомчулугуна кайрадан эстетип кетсек, себеби дегенде булар кыргыз коомчулугу ошо талибандар менен биздин мамлекетке кандайдыр бир мамиле кылып алышы деген мүмкүн деген сиз айткандай такталбаган маалыматтар тарала баштады да. Ошондой болуп кетиши мүмкүнбү? Биздин болушу да мүмкүн эмеспи? Биздин саясатчыларды айтасызбы же бийликтегилерди? Коомчулук, бийлик баардыгы башаламан түшүнбөстүк кептелип калышты да. Мен бул багытты, бул маселени эки тараптуу айтат элем. Биринчи эң негизги тарап бул мамлекеттик деңгээлде эч убакта биздин мамлекет террористтик уюмдар менен мындай кол табышып же болбосо ушундай жакын мамилеге барбайт. Экинчиден бүгүнкү күндө талип деген террористтик уюм кыймылын бир да дүйнө тааный элек. Үчүнчүдөн бул талибандар толугу менен элин багып, тынчтыкты орнотуп, стабилдүүлүктү алып келип бийликте болсо, анда бул талибан уюмун тааныбаса дагы Талибан Афган Эмираты деген мамлекетти таанышып, алар менен дипломатиялык жол түзүүгө аргасыз болуп калат. Биз да ошонун арасындабыз. Экинчи маселе ошо талибандар Кабулду алып, Афганистанда практически баягы 90%-ын басып алдык деп жарыялагандан кийин биздин коомчулукта, соц тармактарда биздин кээ бир жаш өсүп келаткан саясатчы болобуз деген мурдагы белгилүү саясатчынын жакындары, балдары, андан тышкары кээ бир ошол саясатка ынанган жаштар, өзгөчө баягы динди жогору туткан жаш балдар, ошолорду колдоп, талибандарды куттуктап, кээ бир комментарийларында өздөрүнүн баягы ой пикирлерин ушул келечекте биздин мамлекетте дагы ушундай болсо дегенде бир кандайдыр бир комментарийлер жазганы, бул албетте коомду, биздин мамлекетти мындай кооптондурат. Биринчиден. Экинчиден, ошол эле убакта биздин мамлекеттен убагында жакынкы чыгыш Сирияга 1000ге жакын жаш балдар, кыз келиндер ошол жакка алданып, акчага кызыгып, азгырылып, идеяны түшүнбөсө да ошол жакка барып, анан кээ бирлери каза болду, а көпчүлүгү бүгүнкү күндө Түркияда, башка мамлекеттерде, андан тышкары ушу Афганистандын түндүгүндө, Кундуз провинциясында жанагы ИГИЛ аттуу дүйнөгө белгиленген террордук уюмдун катарына кирип ошол жакта жүрүшөт. Ошол ИГИЛ мына жакында талибандарга кошулуп, Афганистанга талибандардын бийлигин орнотууга аябай чоң көмөк көргөздү. Эми алардын баягы террордук, экстремисттик белгилери, алардын мындайча айтканда жактоочулары, жакындары, уктап жаткан ячейкалары Борбордук Азияда, ошондой эле биздин Кыргызстанда ошолорго бир жардам берип, кандайдыр бир деңгээлде алардын буйругу менен биздин мамлекетте бир террордук акция жасабайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул келечекте канчалык деңгээлде биз биримдүү жана укук коргондор катуу иштесе, ага жол бербейт. Бирок азырынча көп маселелер мындай кооптуу. Ошолордун алдын алыш үчүн мамлекет кандайдыр бир чараны колдонуш керекпи? Себеби дегенде өзүңүз көрүп турасыз, диндин багыттары көбөйүп кетпеди. Бизде такталбаган маалыматтарга караганда 78ден ашык ар кайсы диндин уюмдары бар экен да Кыргызстанда. Аны ким чара көрүш керек? Мен айтарым дагы кошумча, бизде албетте бүгүнкү күндө ошо дин боюнча, ислам дини боюнча биз баягы ханафит мазхабине киребиз. Ханафит мазхабинде анан баягы ошого киргенде суннит. Ал эми жанагы талибандар ошол эле ханафит мазхабына кирип, бирок алар жанагы идеологиясы вахабиттер менен кошулуп кетиптир да. Ошол негизинен ошонун экспорту бизге дагы мындай Борбордук Азияга дагы аябай мындай таасирин тийгизип атат. Себеп дегенде убагында биздин ачыгын айтыш керек, мамлекетте биздин коом, укук коргондору чоң бир жаңылыштык кетирдик, катада кетирдик. Баягы убагында биздин Кыргызстандан дин өзүнчө, мамлекет өзүнчө дегенде көптөгөн биздин жаш балдар ошол Пакистан, башка жакка барып окуп келишип,
Пакистанда бир 2,5 миңден ашык ар кандай дин, ислам динин берген медреселердин көбү экстремисттик болуп эсептелет. Ошол экстремисттик берген сабактардан диндин негизинде мына талибандар чыгып атат. Ошонун негизинде көптөгөн террорчулар чыгат. Бизде ошол жактан бүтүп келген жаштар кээ бирлер бүгүн имам болуп иштеп жүрүшөт. Кээ бирлер өздөрүнүн баягы билгизбеген идеясын акырындык менен ошолорго жайылтып жүрөт. Ошон үчүн бул өтө кооптуу маселе. Демек бүгүнкү күндө негизинен биздин мамлекет күч органдары, ошонун бирге муфтият ушу түшүндүрүү иштерин баягы вахабистик салафиттик идеяларды кандай зыяны бар, кандай таасири бар, аларды көргөзүп, аларды түшүндүрүп, биздин жаштарды, биздин ошол динге аябай катуу фанатик болуп, ошонун негизинде жанагы өздөрүнүн пикирин билген адамдарга бир жаңы түшүнүк берип айтып турса, бул дагы мындай чоң жардам таасирин тийгизет. Экинчиден, бизде баягы убагында мамлекеттик ушу дин боюнча концепция кабыл. Бир нече ушул диндин таасири, алардын мына бүгүнкү күндөгү Кыргызстанга болгон кандай деңгээлде, кайсы жерде таасирлениши боюнча атайын ар кандай институттар бар. Алардын дагы бир чоң мындай үлүшү керек бул жерден таасирин туура позиция берип, ошонун негизинде өздөрүнүн программаларын түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, бул да жакшы болмок. Үчүнчүсү, бүгүнкү күндө жаманбы, жагабы, жакпайбы, бизде аныктоо, тактоо, контролдук иштерин мына бизден чыгып кетип атат. Түркияга барышабы, башка жакка барабы, ал жактан ошол эле Пакистан, башка жакка ар кандай экстремисттик окууларды, ошолорго өзүнчө бир контроль, учет жүргүзүүгө бардык шарттарды түзүш керек. Себеп дегенде барып келип иштеп жүрөт дейт, барып террористтик экстремисттер менен кошулуп шугулдангандар да бар. Үчүнчүдөн, бизге келген ар кандай диндик мындайча айтканда окуулар менен официалдуу түрдө келип алышып, официалдуу эмес түрдө ар кандай чакан үйлөрдө өздөрүнүн окууларын ачып, 10 киши, 20 киши алып барып аларды окутуп бул жерден анан кайра ошол жакка жиберген учурлар да бар. Мисалы үчүн ошол эле Пакистандан же Аравиядан, жакын чыштан келген мугалими бияктан бир 10-15 кишини алат дагы бир 3 комнатный квартираны 2-3 айга мындай арендага алып, ошол жерде окутуп, эмисилер түшүнүңөр пайда болду, эмисилер мындан ары да жогору окушуңар керек, аларды ошол башка мамлекетке жиберип, ошол жерден жанагы экстремисттик окуулардан өтүшөт. Жатаканасы, тамак ашы баары бекер, анан баягы түшүнбөгөн балдар кээде ошондон баягы сугарылып, баштары айланып, азгырылып кеткен учурлар да бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде коомдо ушул жайдан чыгыш үчүн комплекс түрдө мамлекет, коом баардык аракеттерин жасаш керек. Эгерде ушул көрүнүштү, ушундай бойлонто турган маселени бийлик алдын ала колго албаса, арты эмне менен бүтүшү мүмкүн? Мынакей бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда бир уюм бар, Таблиги жамаат деген. Бирок ал Таблиги жамаат мындай официалдуу түрдө регистрациядан Минюстан өткөн эмес. Бирок анын жактоочулары, колдоочулары, мурдагы муфтияттын башчылары ошого мындай ыкташып жүргөн. Эми ошол эле Таблиги жамаат биздин баягы коңшулаш СНГ өлкөлөрүнүн баардыгында экстремисттик уюм деп мындай запрет коюлган, тыюу салынган. А бизде бул боюнча эч кандай мындай жыйынтык жок. Бул биринчиси, экинчиси ушуга окшогон уюмдардын мындайча айтканда таасири жогорку деңгээлде тийбесе дагы, бирок өзгөчө өздөрүнүн баягы талаасы бар. Ошол жер талаада алар таасирин тийгизип жүрүшөт. Демек, бүгүнкү күндө эгерде ушундай боло берсе, анан ушул экстремисттик, вахабистик идеяларга сугарылган биздин кээ бир түшүнбөгөн жаштар динге аралаштырып, анан ошону коомчулукка алып чыгып, кандайдыр бир деңгээлде ар кандай бир массалык мындай башаламандык болуп кетсе, ал жерде колдонуп, ошонун негизинде өзүнчө бир жаңы уюм же болбосо жаңы жагдай түзөбүз деген аракеттер бар. Ага жөнөкөй эле мисал, мына быйыл эле болуп кетти. Мына президенттик шайлоодун астында белгилүү эле ошо дин боюнча мындай эксперт, дин боюнча кээ бир мындай мугалим болуп жүргөн адамдар ошо чогулуп сүйлөшүп, ошо биз жакында ошол бийликти
биздин жанагы фатва менен биздин улемдер келип ошол жерде башкарыш керек деген өздөрүнүн пикир алмашуулары, ошого үндөөлөрү жазылганы ачыктан ачык билинип калды. Демек, тымыздын кандайдыр бир деңгээлде ошондой ой пикирлер жаралып, ошонун негизинде баягы бизде кээ бир баягы экстремисттик идея менен сугарылган динди толугу менен түшүнбөсө дагы анча мынча билгендери ушул жакка аракет кылганы бул өтө өкүнүчтүү бир чети, экинчиси коркунучтуу биздин мамлекет үчүн. Артур мырза, бул өкүнүчтүүсү акыркы жылдары Кыргыздын улуттук идеологиясы унутта калып эле биз ушундай диний багыттарга өтүп бара жатабыз. Муну ушул көрүнүштү биз кантип кыргыз элине түшүндүрсөк болот? Биз ошондо билимди өйдө коюшубуз керекпи же диндиби? Эми биз Кыргызстан мамлекети 3 жолу төңкөрүш болгондон кийин бул бизде идеология жок, бул багыт болбойт экен, бул кызматтар болбойт экен деп акыры госсекретарь деген кызматты ачты. Ошол кызмат госсекретарь ошо Кыргызстандын идеологиясын иштеп чыгып, ошонун негизинде биз кайсы багытта өсүп, өнүгүп, коомду сактайбыз, стабилдүүлүк, коопсуздук болот деп ошол багытта да иштерди алып барабыз деп алардын баягы жетекчилери ошол боюнча бир нече интервьюларды берип кетти. Бирок андан бери көп эле убакыт өттү. Мындай официалдуу түрдө бүгүнкү болуп аткан окуялар боюнча, Афганистанда болуп аткан окуялар боюнча, жана диндик экстремисттик идеялардын акыркы убактагы ачык чыгып атканы боюнча эч бир сөз дагы үндө жок. Демек, же алар ошол боюнча биз өзүнчө концепция иштеп атышат, же дайыр эмес. Бирок негизинен менин оюмча биздин Кыргызстан үчүн негизги биздин идеологиялардын бири бул Кыргызстанды улуттук патриоттук сезим, Кыргызстандын коопсуздугу, стабилдүүлүгү ошол мындай багытта биз ушул тарапта иштерди алып барышыбыз керек. Эгерде ошол тарапта биз алып барабыз десек, демек ал биздин манабу ушул улуттук патриоттук сезим боюнча динди кандай кармап, диндин бүгүнкү күндөгү таасири боюнча сабаттуулукту чоңойтушубуз керек. Ошондо гана биз кандайдыр бир деңгээлде алдыга жылуу, анан бүгүнкү замандын талабына ылайык иштерди алып бара алабыз. Сиздин оюңузча Кыргызстандын тагдыры барымтада калып кеткен жокпу? Кайсы мамлекеттердин арасында? Жок, Кыргызстандын тагдыры барымта кылынган жокпу? Кимдер аркылуу алынат? Эми бул жалпак тил менен айтканда Кыргызстандын тагдыры кандай деп ойлойсуз? Эми ачык сөз, албетте биз Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз. Бизге окшогон кичинекей мамлекеттердин тагдыры дайыма бир чоң ири мамлекеттердин саясий, экономикалык акыбалынан же алардын ушул мындай бизге болгон иш аракетинен көз каранды болуп калат. Биз көп жагынан, мына саясий жагынан, экономика жагынан биздин негизги стратегиялык партнерибизге көз каранабыз. Аны ачык эле сөз болуп турат. Биринчиден, экинчиден акыркы убактагы биздин мына социалдык, экономикалык жактан өнүгүшүбүз дагы акыркы убакта кичине чабалдык кылып, кризис дагы аябай катуу уруп атат. Андан тышкары мына пандемиянын күчөшү, ошонун баардыгы көргөзүп койду. Биз Кыргызстан көп учурда кайсы мына ири мамлекеттерге кандай деңгээлде көз каранды болобуз деген. Демек, бул дагы барымтага алынбаганы менен биз чоң мына эл аралык деңгээлдеги уюмдарга киргенибиз, жанагы ОДКБ, ШОС деген уюмдарга киргенибиз менен бирге баары бир барымтага алынбасак дагы көз карандылыктын мындай ачыктан ачык сезилип турат. Муну моюнга алыш керек. Бирок бул көз карандылык ошон жогорку деңгээлде биздин улут катары, этнос катары сакталып, өнүгүп өсүшүбүзгө эч качан тоскоолдук бербеш керек. Биз буну жогору коюшубуз керек. Ал эми жанагы маселелерди, ошол маселелерди албетте баягы биргелешип чечкенге баягы орусча айтканда аябай кылдаттык же болбосо гибкий саясатты жүргүзгөнгө ошондой шарттарды түзүшүбүз керек. Ошол гибкий саясатты жүргүзө алабы азыркы бийлик? Азыркы бийлик гибкий саясатты жүргүзгөнгө аракет кылыш керек да, жана аргасыз. Эгерде андай саясат жүргүзө албасак, анда биз көп убакта мынабу саясий
жогорку деңгээлдеги оюнчулардын бир оюнчугу же болбосо мындай жертвасы болуп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде чоң мына Афганистанды мисал алып көрсөк, Афганистан бүгүнкү күндө ири чоң мамлекеттердин кандайдыр бир саясий мындайча айтканда оюнуна жана инструментине айланып калды. Куралына айланды. Ошон үчүн биз кыргыз мамлекети ушул окшогон коңшу мамлекеттерден болуп, ушул окшогон тарыхтардан, ушул окшогон окуялардан сабак алышыбыз керек. Башка бирөөнүн каталарынан, башка мамлекеттердин каталарынан өзүбүзгө сабак алып, ошонун негизинде анализ жасап, алдыга өнүгүүгө көп мындай шарттарды түзүшүбүз керек дагы, баягы өзүбүздүн саясатыбызды баягы экономика болобу, коргоо жагынан болобу, стабилдүүлүк жагынан, коопсуздук жагынан, баардык жагынан ушуну биз абдан өтө этияттык кылдаттык менен туура анализдеп, ошонун негизинде алып барганга шарт түзүшүбүз керек. Эми бүгүнкү бийликтин аракети бар, бирок ошол канчалык деңгээлде мындан ары алып өсө алат, ошо канчалык деңгээлде дагы жогорулайт, аны турмуш көргөзөт. Аны бүгүнкү күндө бийликтин канчалык деңгээлде иштегени жана ката кетирбей туура багытта алып барганы ошондон билинет. Себеп дегенде буга чейин көп учурда, баардык эле учурда мен айтайын, биздин эл абдан туура позицияны алып чыгып, жанагы баардык жактан кризис болгондон кийин жек көрүү сезими ушунчалык чоң потенциалга жетип, анан бийликтегилердин катасынын негизинде 3 жолу төңкөрүш болду. Демек, ошонун баардыгын анализдеп, ошондой окуяларга алып келбеш үчүн бүгүнкү бийлик ошондон бир чоң сабак алыш керек. Ошол эле сиз айтып кеткен биздин Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Кайышты кош колдоп тосуп алдык. Ал убакта эми чың айтып атты, Төрөкуловчуга күнөөнү коюп келесиз, ушул кишини алып келбегенде биз башкача өнүгүп кетет элек деп. Андан кийин 2005-жылы Курманбек Бакиевди алып келдик. Ошол эле 2010-жылы ок менен келген убактылуу өкмөттү алып келдик. Андан кийин Жээнбековду да. Биз бардык келген бийликти эл чоң кубануу менен, кол чабуулар менен тоса алабыз да. Бирок тилекке каршы 1-2 жылдан кийин эле ошол бийлик элдин үмүтүн актабай келет. Бул бийлик актап ушул элдин үмүтүн актап кетиши мүмкүнбү? Анткени дегенде ачуу чындык өз убагында айтылышы керек. Ошол эле көзүндө бул бийликти да аңтырап чабабыз деген күчтөр дагы жок эмес. Сиздин көз карашыңыз кандай? Коомдук ишмер катары дагы, саясатчы катары дагы. Мен да айта элем, бүгүнкү күндө Акаев, Бакиев, Атамбаев, Сооронбай Жээнбековдун болгондой ачык баягы бирдиктүү оппозиция жок болду. Жок, муну мойнуна алыш керек. Эгерде ал убакта мындай ачык бирдиктүү оппозиция болуп, кандайдыр бир деңгээлде көп учурда саясатта мына биздин массалык маалымат каражаттарына катуу бир демилгелерди айтып, катуу мындай талаптарды койсо, андай азырынча жок. Бирок ошол эле убакта соц тармактарда, андан тышкары мындай интернет ресурстардын мындай колдоочулары, андан кийин ошол башка биринчи сайттарда бүгүнкү бийликке сын пикир айткандардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Бул ачык сөз. Бирок бүгүнкү бийлик ошол баардыгын анализдеп карап, ошонун негизинде бир жыйынтык чыгарып, таянак чыгарса, бул албетте бир туура позиция болот. Ал эми сиз айткан тиги өтүп кеткен президенттердин көбү баардыгы эле ошол мурдагы бийликте отургандардан эч кандай жыйынтык чыгарган жок да. Ошол коррупциянын күчөшү, биринчиде адилетсиздик болушу, шайлоо учурунда административдик ресурс болуп, анан бир туура эмес иштер болушу, анан жанагы кээ бир мындай критикалап катуу сүйлөгөн жаш болобу, карыс болобу, аларды мындай кармап соттошу, ошондой көрүнүштөр аягы бул Кыргызстанда болуп аткан абдан бир чоң дүрбөлөңгө алып келиши мүмкүн. Бул жерде башка бийликтеги мурдагы президенттерге караганда азыр Садыр Жапаровдун президент болуп келиши асман менен жерди. Дегенибиз, булар эки дос деп коелу, экөө жакшы менен жаманды көрүп, ак менен караны ажыратып келди да. Демек, экөө ошо мурдагы бийликтен сабак алып кете алабы же кете албайбы? Эми бул экөө тең 2020-жылдын 5-4 октябрында келет деп эч ким ойлогон да эмес. Негизги элдин талабы ошол жанагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра шайлоо болсун деген.
Бирок ошону менен кошо баягы шайлоодун шайтанын иштендери болуп, баягы мушташ чыгып, анан төңкөрүш болуп, 5-4 күн ошол убактагы президент Сооронбай Жээнбеков, администрациясы, улуттук коопсуздуктун башчысы, министр МВД бүт баары кайсы бир жака учуп кеткен белгисиз болуп, 4-5 күн шаар бийликсиз калды. Ошол убакта элдин колдоосу менен, жаштардын колдоосу менен Садыр Жапаровду үмүттөнүп, Кыргызстан бийлиги жанагы депутаттардын үндөөсү менен премьер-министр болуп, андан кийин шайлоо болуп, президент болуп калды. Элдин үмүтү чоң. Элдин үмүтү ошол ишеним, ушул келечекте өзү аябай кордук көрдү, ата-энесине ажырады, баласы каза болду. Андан тышкары түрмөдө да отуруп, ал жерден да бир куугунтукка, кысымга айланып. Демек, бул киши татыктуу, ушундан биз чоң үмүт өтөбүз деп, ошол ишеним дагы эле болсо кандайдыр бир деңгээлде элде бар. Бирок ошол ишеним бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде акталат, канчалык деңгээлде биздин Кыргызстан өсүп өнүгөт, ошол албетте негизги суроо бүгүнкү бийликке берилет дагы. Эгерде ошол элдин үмүтү үзүлүп, ишеним болбой калса, албетте эл кандай бир репрессия болбосун, кандайдыр бир кысым болбосун, өз ой пикирин айтып чыгып, андан ал укпаса, анан көчөгө чыга баштайт. Бул өтө кооптуу жана коркунучтуу маселе. Демек, баардыгы бүгүнкү күндө бийликтин колунда. Канчалык, кандай кылып Кыргызстанды стабилдештирүү, коопсуздук, чек ара маселеси, экономиканы кандай көтөрүү алардын колунда. Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз? Оптимистичный, орусча айтканда. Албетте, Кыргызстанды эли дагы, жери дагы мындай баардык жагынан шарты дагы мындай өсүп өнүгүүгө даяр. Биздин элибиз өзгөчө, мына кыргыздар биз оома калк эмес, бир нерсени бат эле үйрөнүп кетебиз, эгер жакшысын дагы, жаманын дагы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин жаштар келечекте бүгүнкү күндө дагы алдына койгон максатын жетиш үчүн мамлекетти оңдойбуз деген, мамлекеттин тагдырын сактап калабыз деген мындай демилге менен көп эле иштерди бийлик жардам берсе дагы, бербесе дагы бүт региондордо өздөрү жасап жүрөт. Ага жөнөкөй эле мисал, 2019-жылы баягы белгилүү болгон COVID-19 катуу кирип келгенде, бизде мамлекетке келген акчалардын саны 300 миллион, 400 миллион болуп, алар ошончолук жардам бере албай, баягы коррупциялык иштер менен өздөрү тиягынан биягынан чоюп урдап жешсе, ал эми жөнөкөй жарандар, Кыргыздын жөнөкөй жарандары Бишкекте болобу, Москва, башка жер бүт бардыгы өздөрүнүн салымдарын кошуп, чөнтөгүнөн акчасын берип, өзгөчө мигранттар ачка жүрсө дагы, ошо Кыргызстандагы пандемия жогосо экен, элге жардам болсун деген ар бир жаран өзүнүн баягы кошумча салымын кошту. Бул деген ошо Кыргыздын баягы кыйын акыбалда бирге калып, эл үчүн, жер үчүн биздин этнос катары кыргыз сакталып калсын деген бир улуттук мындай өзүнчө бир ошол концепцияны түзүп койду. Ошол концепцияны убагында ошол эле президент Жээнбеков же башкалары колдоно алышкан жок дагы, кайра туура эмес иштерди жасап койду. А бүгүнкү биздин бийлик ушундай жагдайды, ушундай концепцияны колдонуп кетсе, анда бизде алдыга өсүү болот. Келечегибиз кең, бизде көптөгөн баягы потенциал бар Кыргыздын. Алдыга өсүүгө дагы, өнүгүүгө дагы бардык маселелерди эл үчүн мына карап бергенге, жардам бергенге. Ошол өсүүгө, өнүгүүгө ким тоскоолдук кылып атат деп ойлойсуз? Өсүп өнүгүүгө көп мындай себептер бар да. Мисалы үчүн 3 жолу төңкөрүш болгондон кийин акыркы убактагы мынабу пандемия болгондон кийин бизге инвестиция келелек. Инвестиция келиш үчүн биз инвестиционный баягы климатын түзүш керек. Баягы инвестиция баягы тынчтыкты каалайт. Ошол менен бирге инвестиция коррупцияны жанына жолотпойт. Анан келген эле инвесторлордон 10%-ын бизге бересиң, же болбосо биягынан бир мынча бересиң, тигинче бересиң деп биздин чиновниктер аралаша берсе, анан жана тынчтык болбой ар кайсы туура эмес иштер боло берсе, албетте инвестор келбейт. Бул бир. Экинчиден, Кыргызстан өзү бүгүнкү күндө мынабу акча каражат жагынан албетте кедей. Ал эми мынабу жаратылыш байлыктары жагынан алар боюнча абдан жогорку деңгээлде турат. Демек биз инвестиционный климат түзүп, инвесторлор чакырганга чоң
аларды иштеткенге чоң шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү түзүш керек. Андан тышкары алардын коопсуздугун жана ошо иштешине стабилдүүлүгүн баарын шартын түзүш керек. Бул биринчи маселе. Экинчиден, өзүбүздүн кичинекей орто бизнести, Кыргызстандагы кыргыздардын жараны жасап аткан ошол бизнесин условиясын түзүп берип, аларды көтөргөнгө аракет кылыш керек. Өзгөчө мына Бишкектин ичинде эмес, же Оштун ичинде эмес, а мына региондордо, ошондо чек арага жакын жерлерде ошондой условия түзүп, ишканаларды курганга өзүнчө бир жанагы льготаларды берип, ошонун негизинде иштете баштасак, бизде дагы чоң биринчиден салык да көбөйөт, элдер дагы, жаштар дагы ушул жакта калып иштешип атат, чек арага жакын болгон чек арага дагы өздөрүнүн баягы салымын кошобойт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул өзүнчө бир чоң маселе болуп эсептелет. Назар Ньюс маалымат агенттигине өзүңүздүн убактыңызды аябай келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге эркин микрофон. Кааласаңыз кыргыз элине же болбосо президент болуп өзүңүздүн ой пикириңизди айтып алсаңыз болот. Эми ой пикиримди сиз берген суроолор боюнча жооп бердим, ошол деле жетиштүү дейм. Эң негизинен бүгүнкү күндө мен айтар элем, мына биздин коңшу өлкөлөрдө болуп аткан стабилсиздик болуп аткан, мына өзгөчө коркунуч болгон качкындар тобу, жанагы террористтик, экстремисттик мына уюмдардын экспорттолушунан сак бололу. Экинчиден, эң негизи биздин кыргыз элибизге, жерибизге биз биримдик болуп, тынчтык болуп, ошонун негизинде улут катары, этнос катары мындан дары жогорулап, мындан дары биримдик болсок, мамлекетибизде тынчтык болсо, стабилдүүлүк болсо, анан келе жаткан мына шайлоо ноябрдабы, декабрда болобу, ошондо добушодарыбызды сатпай, акчага алданбай, болду эми жетишет, канча жолу алдандык, канча жолу баягы өзүбүздүн туура көргөн позициясы бар, адилеттүү эл үчүн, жер үчүн иштеп беребиз деген партияларга же кандидаттарга добушун берип, ошонун негизинде иш жүргүзө алсак, анда албетте Кыргызстандын өнүгүшү, өсүшү дагы тез арада күчөй баштайт. Албетте биримдик болсун, да? Биримдик болуш керек. Биримдик болбосок, анда баарыбызды ар кайсы жакка тартып беребиз да. Ошондо мушташ, талаш тартыш болот. Туура. Чоң рахмат. Саламатта болуңуз. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Артур Медетбеков болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.